Margilan'a daha keliştik, dokument tekşirdik. Mana tuğanlar. Margilan çayxanasıga dokument tekşirgeni kep kalıptır. Ушундай ситуациялар. Assalamu alaykum hurmatly Moskvada mekendештер, amansыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар тугандар. Учурда биз метро Отрадныйдын алдында турабыз. Мына. Электроскутерлердин аянтчасында турабыз тугандар. Ушул жерде бир 3-4 фирманын скутерлери турат. Ушул жерде биздин жердешибиз Нургазы иштейт экен. Жүзүндү көрсөтпөй эле коюңуз дейт. Өзү биз жактан болот экен. Иштер жакшы экен. Салам алейкум. Ден соолук жакшы. Жумалар маарек болсун экен. Бирге болсун экен. Эмне иштерди кыласың? Ушулардын эмнесини карап ушул жерде азыр эмне жумуштар аткарып атасың экен? Мына ошо электросамокаттарды тизебиз. Мындай кылып тизет экенсиңер, э? Жоголуп кеткендерди барып таап, андай координаттарын берет. Ошону барып таабыз, домдордун арасында калтырып, анан заряд өчүп калгандарыны, сынып калгандарыны жөнөтөбүз барып. Ошо кээ биргилерге жардам беребиз. Азыр ушул жерде мисалы Нургазы мына мисалы Буш турат да, Буш турат, Яндекс.Го турат, Юрент турат. Ушулардын бардыгын бир оператор карайбы же өз-өзүнүн адамдары бар? Мындай кандай конкурент. Өз-өзү карашат. Ооба. Ушуларды мисалы мына сен азыр Яндексте иштейсиң да? Ооба. Тизип коюпсуң жакшы кылып. Мына туугандар. Бул Яндексте мисалы ушул самокаттар прокатка алыш үчүн приложениени установка кылабыз. Ооба, Яндекс.Го деген приложение бар. Яндекс.Гону установка кылабыз, катталабыз. Анан ценалары боюнча кичине айтып койсоң, кандай примерно кандай ценалары? Подключениясыга 50 рубль. Анан ар бир минутасы 7ден, анан 1 рубльдан страховка, аны өчүрүп койсо деле болот. Кийин кээ бирлер жалып кылып атат эми андай 300, 500 андай картадан снимать кылып атат деп. Аны служба поддержкага жазып, кайра акчаны кайтарып алса болот. Атмен акса болот экен да, демек, э? Ооба. Анан туугандар мисалы менин мына Буш боюнча айта кетсем, менде де ошол Буш подключение болгон приложениясына киресиздер. Минутасына, то есть стартовый цена 50 рубль, минутасына 7 рубль, почти ушол Яндекс.Годо эле. Анан Яндекс.Годо баягы эмени айта кетсең Нургазы, курьерлерге. Ооба. Курьерлер булар ошол Яндекс.Идага ишке кирет. Ошолордон андай скидка болот минутасына рубльдан. Демек минутасына 1 рубль экен, демек выгодно, өтө выгодно экен да курьерлер. Ошол Яндекс.Идага кирип ишке, анан ошол 1 рубльдан төлөп жүрсөңөр деле болот, атак. Андай свободный слот бар, ошого неме кылып. Яндекс.Идага стартовый эмелер барбы, жокпу? Стартовый. Жок. Жок, а? Жок. Минутасы да, андай ожиданиясы да бекер болот. Анан мисалы Юрантта бир эмеси бар экен да? Бир суткасына 700-600 ошондой болот. А Он электрический? Да, электрический. Велосипед? Да, электрический. Велосипед электрический, но надо еще ногами работать. Мына велосипед жаңы чыгып тургандар. Бул жерге мисалы жүк-жүктөп баягы анча-мунча продуктовый магазиндан кайтканда акса болот экен. Жүк-жүктөп алып, секет. Бирок бул тебилет экен, а кичине. Ошодон көрө жанагы ВТБ неме турат го электровеликтер. Ана электровеликтер. Неге дегенде мындай бир сезонго аласыңар. Анан Мына прокатка электровеликтер. Жок, бул обычный велик. Или электровеликтер. Электровелиги да бар, жөн великтер да бар. Көрдүңүздөр туугандар. Демек электровелик, электросамокаттар ушинтип азыр сезондо иштеп атат. Бирок кече видео көрсөткөндөй этият болуп миниш керек. Колдон келсе мисалы пешеходко келгенде түшүп, жөн жетелеп өтүп, пешеходдо адамдарды карап жүрүш керек. Уруп кеткен болсо жаман болот. Көп авария болуп атат, Ооба. сынгандар бизге келет. Себеби бундагы скорость, ылдамдыгы жакшы да, күчтүү. Мындай салыштырмалуу. Азыр Маргиланга дагы келиштик, документ текшерген. Мына туугандар. Маргилан чайханасыга документ текшергени кеп калыптыр. Ушундай ситуациялар бар. Беранда трактор жүрөт мынага. Сен бастан калды. Жа көрүнөт жерден. Мынеке туугандар. Көрдүңүздөрбү? Шакылдатып текшерип атат, чайхана, майхана болмой. Андыктан этият болуңуздар. Өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Демек Нургазы иштерге ийгилик үлкөн. Рахмат, сиздерге да ийгилик. Жакшы кыла бергиле.
Мына туугандар, бул электросамокатты дагы биздин кыргыздар карайт экен да, көрдүңүздөрбү? Көбүнчөсү. Основной ошо кыргыз балдары көрүп калам да, баягы батарейкасын чыгар. Бирдекен сурап кетем. Бир батарейканын заправка 100 болду. Канчага чейин жетет примерно? Если токтотпой айдай турган болсоңуз 3 саат, 3,5 же 2 саат, 2,5 деген. 2,5-3, либо 3,5 да. Бандай кебирги Постоянно айдап жүргөндө 2,5-3 саатка жетет экен да? А так канча дейт? 90 километрге. 90 километр. 100 километрге чейин экен туугандар, бул өтө чоң аралык да. Андыктан пайдалансаңыздар болот туугандар мына. Аман болуңуздар. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишенимдүү бароону же кирди чыкты жасап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз жана эмгек келишими боюнча жардам керек болсо, анда ишеничтүү айдоочу Замирбек кызматта. Ортомчусуз чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап, комфорт, машинада жылуу жумшак барып келесиз. 24 саат WhatsApp менен байланыш 8 926 752 46 01 Замирбек.